кыйналганыбыздан ошол контейнерге туруп калдык. Ушуга чейин жер да болгон жок, үй да болгон жок. Могу үйдү бүтүрүп алсак жакшы болот эле. Кыргыз элиме рахмат, ушул үйүмдү бүтүрүп берди. Көндөн кийин болду да кардын үстүндө жаткандайсың да. Көчүп жүрүп мына контейнерге 5 жыл жашадык. Ушу жылуу жумшак үйгө киргизип жардам бергениңиздерге чоң рахмат. Ошол үйдү бүткөндөн кийин апам атам болуп баарыбыз ушул жака жашайбыз. Кыргыз элим силерге рахмат, чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. мына жаман кийинип атат да. көрүндүп турат. Саламатсыздарбы урматтуу Сокол медианын катталуучулары. Аркабызда турган контейнерде жашаган Нургелди буюрса жаңы үйү бүтүп, бүгүн туугандары чакырып, Нургелди. Кичинекей той өткөргөн атабыз. Азыр буюрса ичине кирип, бөлмөлөрү сиздер менен тааныштырып өтөлү. Нургелди, бардыгын өзүң көргөзөсүңбү? Кеттик анда биз. Туугандардын баарын чакырдыңарбы? Достор, биз Нургелдинин үйүнө келдик. Азыр Нургелди өзү тааныштырып баштасын, Бул кире бериш, бул чоң кухня болот. Кухня. Бир аз басып көргөзөлү. Анда кире бериши чын эле аябай кийин экен, өзүңөр көрүп тургандай. Кыш келип калганына байланыштуу Нургелдилер эртерээк жылуу үйгө кирели деп, анан баягы эмеректерди киргизгенге жетишпей калдык. Бул жакта паровойлор бүткөн экен, полу бүткөн, потологу бүткөн, сонун жылуу үйдө экен. Азыр от жаккан бөлмөнү көргөзөсүңбү? Та-та. Эми бул жакка көбүнчө сыртынан кирет окшойсуңар, Ооба. Баягы умный печка деп койчу беле, ошондо койдурупсуңар, Ошонун баары кыргыз элинин жардамы менен болду, Нургелди? Бул печканы көргөзөйүн десем, бул сырттан киребиз. Баягыда көрсөтүп бергенде печка. Азыр от жагылып атат, өзүңүздөр көргөндөй үй жылуу. Кийинки бөлмө биздин жууна турган бөлмөбүз. Бул жактан буюрса ичин азыр көрсөңүздөр өзүңүздөргө деле жагат. Нургелди. Душтун ичи аябай жылуу экен. Бул жакта дагы өзүңөр көргөндөй кийим кургаткычтары бар. Паровойлор кол тийгизбей тургандай ысык, аябай жылуу экен, Азыр уже тердеп баштадым кадимкидей. Бул жакта чоң душ коюлат. Бул артыбызда. Бул жагына стиральный машина коюлат, бул жагына жана кол жуучу эме коюлат. Кол бет жуй турган жерлер, Ооба. Азыргынча эми кир жуугуч машиналарды ала элекпиз. Буюрса болуп калат болуш керек, Нургелди. Анда бөлмөлөргө кирели, чырагай. Кудай буйрса биздин бөлмөбүз бул жакта. Иним экөөбүз кыялдангандай бөлмөбүз болду. Эң башкысы бүтүп калды. Кыргыз элиме рахмат, ушул үйүмдү бүтүрүп берди. Бул жакка палас ала элекпиз дагы, азыр алабыз бир аз. Достор, Нургелди эсиңиздерде болсо кыялданып бүт эле үйүн да тартып кеткенбиз. Ошондо ушул бөлмөгө кирип, бул иним экөөбүздүн бөлмөбүз болот деп чогуу сүйлөшкөнбүз, чогуу кыялданганбыз. Буюрса бул жакка дагы эмеректери, баягы палас килемдери дагы алынат. Эң башкысы бул жакта дагы эме бар, паровой отопление, бардыгы паровой отопление менен бүткөн, айнектери чоң, өзүңүздөр көрүп тургандай. Потолок, пол, бардыгы сиздердин жардамыңыздар менен бүткөн. Анда кийинки бөлмөгө кирели. Кийинки бөлмө Нургелди буга чейин айтып өткөндөй ата-энесинин бөлмөсү, Нургелди. Бул ата-энемдин бөлмөсү. Бул жакка атам менен апам жатат. Анан бул жакта бүттү. Бул жакка паровой коюлган. Анан потологу бүткөн. Мына паровойлор коюлган. Ушул люстранын кирмешина коюлуп жууган кран, душтары бүтө элек. Ошо жардам бергендер болсо апамдын номерин калтырып коебуз. Достор, өзүңүздөр көргөндөй, кыш келип калганына байланыштуу Нургелдилер үйүнө эртерээк кириш керек болуп калды, бирок люстралар өзүңүздөр байкагандай, анан эмеректер киргизе элекпиз, Анда залга кирели. Азыр туугандар дагы бар болуш керек, залда. Аябай дайындандыңарбы? Ооба. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул чоң зал. Бул жакка дагы килем алабыз. Анан бул жакта да паровойлор коюлган. Анан потологу бүттү.
сонуптур э? ооба. Бул отургандар кимдер? Бул отургандар менин туугандарым. Анан Үйдүн бүткөнү менен куттуктап келип калыштыр да э? ооба. Анда туугандардан дагы бир экөөсүз сурап өтөлү. Саламатсызбы? Сиз Нургелиге ким болосуз? Буюрса Нургели дасторкон жайып атайын сиздерди чакырышкан экен. Биз бу жерде соседпиз. Кошуна болосуз. Ооба, кошунабыз. Үй бүттү деп келдик. Жакшы, үй кут болсун. Ошол жерден агарып көгөрсүн. Балдарына келин чагалып дегендей. Ден соолукта болушсун. Сүйлө. Нургел биздин бала болот. Чынында молодец. Тынч бала, жакшы бала. Атасы да жоош, момун. Несем. Мына жаман күйүнүп атат чынында. Куттуу болсун. Нургел үйлөнсүн, үйлөнгөн ушундай көп тойлорун жүрө берет. Ошол башка эчтеке айта албайм. Боке, үйүң куттуу болсун, ага барган куттуу болсун. Ушул ага көгөргөндөн бабам жашабай. Кene жашайм. Ошол эми. Ам бол кыргыз тынчтык болсун, тошчулук болсун. Үй жоктор ушундай үй жардам берген кишилерге чоң рахмат. Эл ичи жүрө бергиле. Мына Садыр Жапаровдун Ташипке рахмат. Момон көп кишилер жардам берет. Силер жардам берип атасыңар. Эмне ушу кыргызда тынчтык болсун, жамандык болбосун, үй жоктор үйлүү болуп, жайлуу болуп. Ушул баары самын эсен болобу? Ата үйлөрдү көрүп чыктыңызбы, бөлмөлөрдү кандай бүттүр айтып өтсөңүз. Чыктык мен жакшы экен. Орун болсун эми алып коем бир. Көрүндүктөр атат. Жакшы экен. Эми бар комнаталарын баарын жакшы салыптыр. Азыркы заманга жараша. Ушул үй куттуу болсун. Жардам берип аткан силерге да рахмат ушунча. А то темир вагонда жашатчы багышлар. 2 жылда жашап калды го. 2 жыл, почти 2 жылдан көбүрөөк жашап калды. Могу үйдү салып силерге да рахмат ушу. Бок үйүңүз куттуу болсун. Өмүрүңүз uzun болсун. Ушул жерден агар ушул жерден көгөр. Алла бакырыңыз. Силерге да калем өмүрүңүз uzun болсун. Ушундай элдин керек жараны жарап жүрөлү. Негизи контейнердин ичинде жашап жүргөн Нургели айтып калды эле да, от жаксак бат эле жылып кетет, анан бат муздап калат депчи. Анан темирдин иши темир да үстү. Шипр менен деле калкалап жапкан, ага деле болбойт дейм. Темир деген темир да. От жакса эле кайрылып муздап айткан туура. Ыйлап суук болчу. Силерге да рахмат ушун көрүп эме жардам бердиңер. Урматтуу достор, Сокол медиа жамааты сиздерге Нургелдинин кыялын жеткирүүгө аракет кылдык. Сиздердин жардамыңыздар менен ушундай чоң үйдү бүтүрүп, Нургелди үй бүлөсү менен кыялындагы үйгө кирди. Бардыгы кыргыз элинин жардамы менен болду. Азыр эми ушинтип ак дасторкон жайып, кичинекей той кылып атабыз. Рахмат сиздерге. Эмне дейин, сиздерге рахмат. Ушинтип мына 4-5 жылдан бери вагонда жашап атышкан үчүн эле боку деле оорук жагыл ден соолугу жакшы эмес. Аллага шүгүр, мынакей заңгыраган үйдө жашаттырып атасыңар. Ушу үй куттуу болуп, силердин да ишиңер ийгиликтүү болуп, көп ушуга окшогон кишилерге жардам берип жүрө бериңиздер. Өмүрүңөр узун болсун. Кудай өмүрүн узунунан берсин кызым бизге. Жакшылыктар болсун, жакшылыктын тасманын жакшылыктын үстүндө эле жүрө бериңиле. Аман болгула, бар болгула. Рахмат. Достор, азыр Айгүл эже бизге өзүнүн ысык чайын берип, үйгө киргенден аябай кубанып турат. Айгүл эже, саламатсызбы? Кубанычыңыздар кут болсун. Өзүңүздүн баягы сезимдериңизди бөлүшө кетсеңиз. Ассаламу алейкум. Саламатсыңарбы? Кыргыз элим, сиздерге ыраазычылык билдирип коеюн дегем. Мынакей үйүбүз бүтүп, ачылышы болуп кирдик. Буюрса мына кирдик. Сиздерге чоң рахмат. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, жакшылык каалайм. Ушу балдарыңыздардын жакшылыгыңыздарын көрүңүздөр. Чет мамлекеттегилер, алыстагылар аман болуңуздар, оорубаңыздар, суктабаңыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Таазим кылам сиздерге. Буюрса мына үй той кылсак келип чай ичип кетесиздер. Контейнерге караганда өзүңүздүн үйүңүздө жашаган жакшы экен. Ооба, контейнерге караганда үй жылуу жумшак экен мынакей. Сиздерге дагы бир жолу чоң рахмат. Бул жерде дагы бир кызыбыз бар эле. Алтынай сиңдим
кандайсың? Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Алтынай сиңдим, бизди угуп атсаң, көрүп атсаң, сага да чоң рахмат. Алла разы болсун. Ушу үй той кылганда чакырам, келип кет. Айгүл эже, айтсаңыз, башка канча жыл үй жок жашадыңыздар, контейнерге деле бир топ жыл жашады деп азыр туугандарыңыздар айтышат, Буга чейин биз канча жерге көчүп жашадык. Ушу көчүп жүрүп мына контейнерге 5 жыл жашадык. 5 жылдан кийин ушу сиздер бар экенсиздер, мына мени колдоп, ушу жылуу жумшак үйгө киргизип жардам бергениңиздерге чоң рахмат дагы. Ушуга чейин ушунда өзүңүздөрдүн үйүңүздөр болгон эмес, турак-жайыңыздар? Ушуга чейин жер да болгон жок, үй да болгон жок. Көп көчтүк да. Көчкөн аябай эме экен, оор экен. Үйүбүз бүтүп мына аябай эле сүйүнгөнүбүз койнубузга батпай, Ишене албай атасызбы? ишене албайт. Оюмбу же түшүмбү биле албай турам азырчы. Анан бул жерде да Өкүл апама да чоң рахмат сизге. Өкүл апа, сизге да ден соолук каалайм. Сиз бар экенсиз, мына сиздин аркаңыздан мынакей бул жак, бул сиңдим, буяк эки иним Кылыч, инилерим, Алтынай, баарыңарга сиздерге да чоң рахмат. Ден соолукта болгула, оорубагыла, көп жашагыла. Ошо дагы карысак да катташып жүрөлү. Бир туугандай болуп. Бул жерде дагы бир инилерим бар. Ошо кыршаны жапкан инилерим. Силерге да чоң рахмат. Бекер жаап беришти? Ооба. Сиздерге чоң рахмат. Ден соолук каалайм. Балдарыңардын жакшылыгын көргүлө. Буюрса үй тойдо келип кетиңиздер. Ушу Айнек пластик балдарга да чоң рахмат. Силерге да ден соолук каалайм. Жакшылыкты каалайм. Ошо көп жашагыла. Ушинтип да карыганча катташып келип үй тойдо келип кеткиле. Үйдүн болгон айнектердин баардыгын Айнек Пласт компаниясы өзү каржысын көтөрүп берди. Ооба. Өздөрү алып келип беришти? Өздөрү алып келип, өздөрү биринчи келип ченеп кетишкен, анан эшик айнектерди ушу балдар, инилерим коюп беришти да. Бирде кырша койгон инилерим да мына Кудай куттун күнүндө, орозонун убагында орозо тутуп, ушундай эжем ушу суукка калбасын деп кыршаны жаап, ошо 3 күн, 2 күндө жаап, бекер жаап кетишти. Еще дагы тойго чакырам дагы бир жолу. Калган жалпы дүйнө боюнча жалпы бир тууган ага инилер, апалар, сиңдилер, инилер баарыңарга рахмат. Тазим кылам дагы бир жолу. Эки дүйнөлүк бактылык каалайм баарыңарга. Ушу бизди колдоп, ушу жерге жылуу жумшак киргизгениңерге дагы бир жолу Алла разы болсун. Азыр Нургел да кадр сыртында мен дагы өзүмдүн ыраазычылыгымды кыргыз элиме айтып коеюнчу деп келип калды. Нургелди айтабай. Кыргыз элим силерге рахмат, чоң рахмат, Алла разы болсун. Ушунча башынан бери келип жардам бердиңер. Байкелерге да рахмат айтасызбы? Канча байкелер келип, мисалы Айнек Пласттын адамдары, бай кызматкерлери келип айнектерди коюп кетишиптир. Анан чатырындагы, крышандагы бекер жаап берип кетишти. Андан тышкары канча усталар келип жардам берип атышты. Ошо усталардын баарына ыраазычылыгымды билдирем. Крышасын да бекер жаап берген, ошо байкелерге да рахмат. Айнек терезесин да бекер коюп берген, ошо байкелерге да рахмат айтам. Алла разы болсун. Көп жашасын, оорубасын. Алтынай эжеңе да рахмат айтып койбойсуңбу? Алтынай эжени көрүп анан видеодон биз сени менен таанышып калдык да. Алтынай эжеге да рахмат, чоң рахмат, Алла разы болсун. Оорубасын. Үй бүткөндө тойго чакырам. Урматтуу кыргыз элим, бул жеке эле Нургелдин же Нургелдин апасынын сүйүнүчү эмес, бул жалпы элибиздин сүйүнүчү. Анткени баарыбыз биргеликте 6-класстын окуучусу Ашарга чакырып ушул үйдү бүтүрүп бердик. Биз дагы аябай кубанып атабыз. Буюрса ушундай жакшылыктар алдыда да улана берсин. Беришен кыргыз элине терең ыраазычылык билдиребиз, Нургелди. Анан өзүңүздөр көрүп тургандай, бул үйдүн азыр люстралары, эмеректери, анан пласт килемдери азыркынча алына элек, кышта келип калганына байланыштуу. Айнек Пласт же болбосо дагы жогоруда айтып өткөндөй берешен, баягы жардам берем деген байкелерибиз, эжелерибиз болсо, алдыда көргөзүлгөн номерге кайрылсаңыздар болот. Буюрса Нургелдинин үйүн акырына чейин чыгарып, анан тойдо чогуу тойлойлу, Рахмат койсуң барына. Баарыңарга рахмат, Алла разы болсун. Саламатта болуңуздар, кийинки жакшылыктардан көрүшкөнчө.